Внимание! Машине! Мекенди коргоого келген жоокер ар дайым көчүрмөн даярдыкта болуусу шарт. Мында курал-жарактарды колдонуу менен катар аскердик техниканы да башкарууну билүүсү керек. Ар жыл сайын жаңыдан чакырылган жоокерлерди аскердик турмушка даярдап, ар кандай кырдаалдарда көчүрмөн даярдыкта болууга тарбиялайбыз. Бул ирет аскер техникаларын башкарууга машыктырып жатабыз дейт 3630 аскер бөлүгүнүн өздүк курам боюнча командиринин орун басары. Бул жерде көчүрмөн даярдык планынын негизинде 1 айлык жыйын болгон. Ошол жыйындын негизинде мына жыйынды аяктап, азыр практикалык сабактар өтүлүп атат. Көчүрмөн унаалардан жоокерлер айдап атышат. Бул жоокерлер бул аскер кызматына келгенине 1,5 ай болуптур. 1,5 ай убакыт ичинде мына айдаганга жетишип атышат. Генералдык штабтын 3630 аскер бөлүгүнө ноябрь айында чакырылып, мекенди коргоого келген Эшмат уулу Нуртилек буга чейин практикалык сабактардан гана аскер техникаларын үйрөнгөн. Көчүрмөн даярдыктын негизинде 1 айлык жыйындан өтүп, практика жүзүндө унааларды айдоону үйрөнүүдө. Бул жерге келгенине аз убакыт болгонуна карабай, аскердик техникалардын мүнөздөмөлөрүн үйрөнүүгө жетишкен. Жапыс учуучу самолеттордун, вертолеттордун жок кылууга дайындалган 1973-жылы иштетүүгө берилген. Гладкоствольная пушка калибр 125, ага дагы ПКТ жарнашкан 7,62 калибри, НСВТ калибри 12,7. Сыртынан кадимки эле жүк ташуучу унаа көрүнгөн КАМАЗ үлгүсүндөгү аскер техникасы да жоокерлер үчүн пайдасы чоң. Жөнөкөй жүк ташуучу унааны башкаруудан айырмасы. Бул техниканы башкарууда аскердик тартипти сактоо шарт. Анткени ар кандай кырдаалдарда 5 тоннага чейинки жүктү жана 28 жоокерди белгиленген жерге өз мөөнөтүндө жеткирүү айдоочунун башкы милдети. Өздүк курамды ар кандай кырдаалдарда өз убагында жеткирүү үчүн колдонуп турат. Анан пайдаланууга кайсы жакка болсо деле, мисалы Ош, Бишкек, тоолуу райондорго, кайсы жерге болсо, кайсы учурда болсо дагы өздүк курамды жана жүктөрдү ташып жеткирүү үчүн иштетилет биз үчүн. 3630 аскер бөлүгү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндөгү реформанын алкагында 2010-жылдын март айында пайдаланууга берилген. 6 жыл ичинде башкы штаб тарабынан республика боюнча 2 жолу жылдын мыкты аскер бөлүгү наамын алган. Мында жоокерлердин көчүрмөн даярдыгы негизги көрсөткүч болуп саналат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.